Саламаттарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде активист жана мурдагы алып баруучу Эркин Нурбаев конокто. Куш келипсиз. Эми сизди алып баруучу активист, анан жакынкы күндөрү волонтер болуп жүрдүңүз. Эми партиянын тизмесине кошулуп шайлоого аттанып атыпсыз да. Сунуш кимден түштү? Биринчиден рахмат, экинчиден ошол Кыргыздын дегеле дүйнө жүзүнүн элинин башына түшкөн оор күндөрдөн жакындарын пандемиядан улам жакындарын жоготкон жалпы кыргызстандыктарга, алардын үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтуу менен сөз баштагым келип турат. Экинчиден бул сунуш конкреттүү бир адамдан түштү десем жалышкан болом. Эмне дегенде бул мындай өзүмдүн жеке бир каалоом болду. Ошол мындай бир түшүнүк бар да, мындай жан дүйнөң менен түпкүрүң менен эмнени каалап атсаң, ошол мен жашоодо көп байкайм да, ошол айланып келип сага жолуңа түшүп калат да ошол нерсе. Мен ошого ишенем да. Ошондуктан мен аябай каалап аткам, ошол каалоомо жараша бир адамдарга жолуктум. Адамдар дегенде жөн эле адамдар эмес, мени менен кошо бир жалпы баалуулуктарды бөлүшкөн адамдарга мурда кийин тааныш, жакындан тааныш же болбосо ушундай бир жоон топ адамдарга жолугуп, ошолор менен сүйлөшүп отуруп, анан акырында ушундай бир чечимге келдим да. Чечкиндүү экенсиз демек. Көптү ойлонгон жокмун. Эмне дегенде азыр мындай болуп атат, азыр сөздүн ачыгы саясат ойногонго бизде убакыт жок да. Бул 2020-жыл жалпы дүйнө жүзүнүн элин мындай чөгөлөтүп тизелетип койду. Алардын катарында Кыргызстан, эсептеп көрсөк, кийинки жылы толук 30 жылдык тарыхыбызды жашап өттүк да. Биз аябай эле кыйналып калдык. Анан дагы көп сыноолор тилекке каршы алдыда. Биздин экономикабыз, финансы тармагыбыз, социалдык тармак аябай эле аксап калдык. Ошондуктан мен бул келе аткан шайлоого менин максатым мандат эмес да. Отуруп уже кресло олжой отуруп калайын деген ой жок. Эмне дегенде Кудайга шүгүр, өзүмдүн Кудай берген бир чымчым талантым бар, өзүмдүн сүйгөн ишим бар, өзүм кылып жүргөн проектлерим бар, дагы кыла турчу аябай көп каалоо тилектерим бар да. Ошон үчүн мандат максат эмес, азыр Кыргызстанды сөзүн ачык куткарып калыш керек да. Акыбалы оор. Эгер депутат болуп калсаңыз, кандай мыйзамды негиздеп, кандай иштерди биринчи колго алгыңыз келет? Депутат деген, депутаттар бул парламент. Биз парламенттик президенттик өлкөбүз. Де юра мыйзам чыгаруучу палата. Де юра биз парламент өлкөбүз, де факто көп учурда андай болбой келет. Парламент бул өкүлчүлүк бийлиги да. Өкүлчүлүк, то есть представительная власть дейт да. Биз ушу калың элдин сунушу менен, калың элдин тандоосу менен ушул Эркин же Максат же башка бирөө биздин коомубуздун, биздин чөйрөбүздүн көйгөйлөрүн барып ошол мыйзам чыгаруу бийлигинде бутагында отурсун. Демек ушу бизге ылайыктуу мыйзамдарды чыгарсын деп. Азыр мен мисалы буга чейин дегеле мындай саясат менен же бийлик органында иштебесем, мисалы же мыйзам чыгарууда же юридикалык тармакта окуп иштебесем, мен азыр кандай мыйзам чыгарып салам деген бир аз мен жактан шалакылык болуп калат, кокустук болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен азыр айтып атпайм, мен азыр өзүмдү депутаттык креслодо элестетпейм. Мен мындай чындап ага мындай жан дилимден муктаж эмесмин. Бирок эгер менин билимим, эгер менин дүйнө таанымым, мыйзамдарды кандай чыга билем, аны кантип салмактайм, мыйзам чыгаруу оңой процесс эмес. Ага өзүнчө юристтер менен, эксперттик топ менен кеңешип, ошонун бардыгын топтоп бир туюнтмасын чыгарып, анан окууларга берип, анан элге деп өткөрүп бериш керек да. Ошондуктан азырынча мындай бир да жолу мыйзам чыгарып көрбөгөндөн кийин кандай мыйзам чыгарып деген мен үчүн оор маселе. Бирок кандай реформа, кандай өзгөртүү киргизе алам деген
бул биздин жана менин жана биздин тайпанын колунан келет да. Түшүнүктүү. Эми эл өкүлү болом деген адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өзүнүн аты айтып тургандай эле элдин өкүлү болуш керек. Элдин тамырын кармап туруш керек да. Күрөө тамырын кармап, билип, мындай сезип, ушул эл менен эл болуп журулуп туруш керек да. Анан албетте депутаттын саны 120, элдин саны 6 миллион. Ар бирөөнүкүн мындай угуп, же болбосо күрөө тамырын кармап отурсаң, убактыңа жетпей калат. Ошондуктан бул жактан чечкиндүүлүк да керек. Анан өзгөртүүлөр же болбосо реформалар же мыйзам ченемдердин укуктук баягы негизде жасап атканда мындай болуш керек да. Ошол өзгөрүүлөр, ошол мыйзам сенин акылыңда бул жакта кимге таасир этип атканын мындай көрүшүң керек да. Көз алдыңа элестетиш керек. Мисалы, пенсионный реформа же болбосо пенсиялык мыйзамдар, пенсияга жараша мыйзам жасап атасыңбы? Ошол кишини көз алдыңда көр. Же болбосо ошол топ, ошол коом менен барып сүйлөш. Топто студенттергеби, студенттер менен шахтерлоргобу барып шахтасына кирип кел, сезип кел. Ак көйнөгүн кийип алып, жакшынакай жылуу жумшак отургучта отуруп, анан жылуу жып менен жумуштан чыгып кетип, маселелер чечилбейт да. Өзүнүн аты айтып тургандай, бул эл өкүлү. Ошондуктан эл менен болуш керек да. Эми азыр жаштардын шайлоого баратканы бул жакшы жышаан деп ойлойм. Эми баардыгыбыз эле айтып келебиз, жаштар барсын, жаштар иштесин, жаштар Кыргызстандын келечеги депчи. Анан ошол жаштардын өзүңүз айткандай эрки жана билими жетеби? Мындай да. Жаштардын келиши албетте бул каалайбызбы, каалабайбызбы, биринчиден өмүрдүн жашоонун мыйзам ченемдүү көрүнүшү, эски кан жаңы кан менен алмашып турушу керек. Экинчиден мен мындай сөз айтат элем да. Жаштар эмес, Баланчаев, Түкүнчөев, биздин бала, жакшы бала, жакшы киши деген мындай факторлор менен, параметрлер менен биз жогорку бийлик бутактарына адамдарды өткөрбөшүбүз керек деп ойлойм да. Эмнеге дегенде, баарыбыз, Максат мырза, баарыбыз пендебиз да, адамбыз. Адам бар жерде кадам бар, кадам бар жерде бир сөзсүз түрдө жаңылыштык болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз тирүү адамбыз. Башка маселе ошол жаңылыштыкты адам мойнуна алып оңдой алабы, оңдоп кетпейби, ал башка маселе. Бирок баарыбыз адамбыз. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, могу келечек болочок келаткан шайлоодо адамдарга эмес, ошол адамдар же бир жоон топ адамдар кандай ойду, кандай идеяны, кандай өзгөрүүлөрдү алып келатат. Биз ошого көңүл бурушта. Биздики программа, партиялык программа деп атпайбызбы? Программа деген бул мындай сырткы эле бир мындай кийинчерээк эле мындай чөптүн үстүнө эле жаап коюп атпайбызбы? Ошол сыяктуу болуп калат да. Программа бар, баягы эле. Муну кылабыз. Бирок мен турам мына. Мен акчалуу, көп нерсеге жеткем. Азыр силерге бияктан азыр детский футбольный площадка куруп берем. Бияктан муну каратып берем. Мен деп атпайбы, мен депчи. Болбосо азыркы конституцияны өзгөрдөн кийин азыркы система негизи башкача, партиялык. А бизде дагы эле бир партиянын артында жылдар бою ал өнүп келаткан, жылдар бою күрөшүп келаткан принциптер, баалуулуктар жок. Шайлоо келдиби? Ошого жараша чампаланып, урмаланып түздө калды дагы кайрадан акчаны күчүнө салып туруп өтүп кетип атат да. Өзүңүз айтып аткандай азыркы учурда деле билинип калды эми канча партия баратканы, анын ичинде кимдер баратканы, айрымдары жада калса өзүнүн жазган мыйзамын өзү түшүнбөгөндөр баратат да дагы деле. Туура. Эми ойлобойсузбу, баягы эле капчыктуу, баягы эле капчыгы калың адамдар келет деп парламентке? Ойлобойм эмес, билем да. Билесиз. Билем. Бул эми айтып атпаймынбы, ушундай болуп калды да биздечи. Бирок мен айтат элем, эми качанкага чейин 30 жыл өттү. Ушул жылдар аралыгы, ушул жылдар бою ошондой партияларга, же болбосо ошондой адамдарга же саясий топторго добуш берип келген адамдарга мен кандай айтсам, жумшагыраак айтсам, таарын ичимди билгизет элем да. Себеп дегенде андан бери мына биз чоңоюп өсүп калдык. Учурчак менен мына кездешип атабыз. Мен айтпайм өтө жаман жашообуз депчи.
татаал деп. Бирок мен ойлойм, биз дагы да татыктуураак жашоого, жакшыраак жашоого татыктуубуз депчи. Анан капчыктуу дегенде өзүңөр ойлонсоңор, өзүнүн аты айтып тургандай эле капчыктуу киши ошол капчыкка кантип жетти? Албетте өзүнүн жеке адамдык сапаты менен, балким өзүнүн бир предпринимательский же бизнеске болгон шыгы менен ал маанилүү эмес. Бирок капчыктын өзү айтып тургандай эле ал ошол жака өзүнүн капчыгын жукартканга барбайт да, эч качан. Тескерисинче ошол капчыкты толтуруп дагы да, себеби адам көнүп калат да. Жакшы жашоого адам көнүп калат. Комфортко көнүп калат. Ошондуктан ар дайым ошону толтуруп. Бул мен айтпасам деле азыр 1-класстын баласы деле түшүнүп калды. Бул бизнес экенинчи. Орундар сатылат. Ошол парламенттик фракция, эгер мен сөздөн жаңылышсам кечирим сурайм, мен депутат болуп көргөн эмесмин. Эгер көпчүлүк фракция чогулуп парламент көпчүлүк түзөт, алар дайындашат, спикер дайындашат. Спикер деген Кыргызстандын экинчи киши, биринчи киши болуп калат мисалчы. Муну бардыгы баягы эле оюнда айтпаймынбы? Сөзүн башында айткан, азыр саясат ойногонго моралдык укук жок. Биздин ошо капчыктуулардын, байкелердин канча жылдан бери отурган себеп деген азыр 1-2 ойнойбуз деп атып, оюндан Кудай сактасын от чыгып кетет да. Ошондон анан же үйдөн жок, же чүйдөн жок, же жаштардан жок, же отуда калып калабыз. Эми ошол парламентке шайлоого барыш үчүн партиянын курамы менен акча керекпи, акыл керекпи? Жүрөк керек. Бир идеянын артына айтып атпаймынбы, баягы эле мындай мен үчүн эмне баалуу, мен үчүн эл баалуу, баалуулуктар деп атпайбызбы? Эркиндик баалуу, анан эрк баалуу да. Мына эл, муну бардыгы үшөө тең байламталуу да. Эл деген бул мына биз, сиз, биз, баарыбыз эл. Эркиндик деген бул кыргыздын мындай аркы бир мындай турпатыбызда бизде эркиндик деген бар да. Жайлообуз мына Алатоо, кыштообуз Алатоо, жайлообуз Алтайга чейин барган. Алтайга чейин мисалы 6 ай жол жүрүш керек деген. Биз ошол эркиндик, мейкиндикте жүрүп калган, көнүп калган элбиз да. Ошол эле мисалы Улуу жибек жолу деп атпайбы? Кыргыздар ошол Улуу жибек жолун ол азыркы могул Кытайдан баштап Европага чейин атчан барып кайтарып барып ошол каравандарга кайтарып келчү мисалчы. Бизде эркиндик могул биз үчүн Кыргызстан да тардык кылат да, мындайча айтканда. Биз үчүн мындай дүйнө ачык. Понимаете, ошондуктан эркиндик биз үчүн өтө маанилүү. Анан эрк да. Ушунча жылдар бою мен бир дагы саясатчы дейбизби, бийлик өкүлү дейбизби, мындай аларга чын айтканда аябай таарынычтамын. Аябай таарынычтамын. Мен буга чейин биринекин адамды мен да жаштык кылып балким актап, же болбосо жакшы киши депчи. Жакшы киши менен бааланбайт бул нерсечи. Чындап мындай бардан бардарчылык кылып кетпей, бардан действительно жокчулукка алып келип койду да. Ошондуктан эрк дегенди мен ушул күнгө чейин мындай эрк, воля мындай кылам. Кылган үчүн мен үчүн бир тууганымдагы акем, үкөм, жүкөм, тайке жейиним, кудам мен үчүн эч ким. Мени кылам деген адамды тилекке каршы көрүп атам, бирок проценттик эмеде аябай аз да. Ошондуктан азыр дагы бир жолу айтам, саясат ойногонго тилекке каршы эч кандай эмеси жок да. Эми бул шайлоо күрөш кандай болот деп ойлойсуз? Эми сиз активист болуп жүрөсүз, журналист болгонсуз. Бул Максат мырза мындай да. Мен баягы эле сөзүмдү какшай берейин, кечирип койгула. Ойногонго убакыт жок деп атпаймынбы? Ошон үчүн бул шайлоолор дагы бул күрөш эмес да. Бул согуш. Согуш. Эмне дегенде согуш айтайын эмненин ортосунда. Бир адам менен адамдын ортосундагы согуш эмес. Же бир топ менен эмес. Бул ак күчтөр, анан кара күчтөрдүн ортосундагы ак күчтөр, анан кара күчтөр ортосундагы согуш да. Мен ушуну элестетем. Мен эч качан бул жакта ак күчкө булар кирет дагы, анан кара күчкө булар кирет аттар менен атабайм. Бирок эл баарын билип турат, сезип турат. Бул кадимки эле баягы биз кичинекей кезде эсиңерде бир жомок окуш элек го. Жомоктор окуп, анан илгери баатыр жолго чыгып, анан өзүнүн сүйгөнүнө же болбосо бир жакка жетем деп жолдон баратып тиги менен мушташты, анан мун менен башын кыйса, анан экинчи орунда тиги дагы башы чыкты, ажыдардын башы чыкты деген сыяктуучу. Бул жомоктор жөн эле кара сөз же болбосо адабий чыгарма эмес. Жомоктор бул кичинекей балага
ошол өсүп жетилип чоң коомго аралашканга чейин ошол коомдо ушундай болот деген чындык да, негизи жашоонун чындыгы. Ошол жомоктордо айтылган ак күч анан кара күч. Мен азыр мына ошону өз көзүм менен көрүп, өзүм ошого туш келип атам да. Бул бар экен, көрсөчү. Бул бар, муну мындай танбай коюш болбойт да. Күрөш дагы эмес. Айтпайм, эгер биз чындыгы бир жетиккен, өнүккөн мамлекет болсок, ошолдун катарында парламенттик системабыз, парламенттик маданият өнүккөн мамлекет болсок, анда анда ал күрөш да. Абдан кызыктуу. Ошол электораттын, шайлоочулардын добушун алар кайсы идея менен, балким социалисттик идеялар бизге жарашат азыр, балким либерализм, балким либертарианство деген да көп саясий багыттар, идеологиялар бар да. Ошол күрөш. Ал абдан кечиресиз, за этим очень интересно наблюдать. Кто победит, ошолчу мындай. А бул жакта азыр күрөш эмес. Бул жакта азыр кадимкидей эле уруш чабыш болуп атат да. И болуп келген. Болгондо дагы аеосуз, принципсиз, мындай адамгерчиликсиз. Салгылашуу болот. Салгылашуу болот. Болуп келген, ушул күндөрү могул келаткан октябрь айында даана болот да. Мен ошол Кудайдан миң тиленем. Кээде ойлоп коем, ак уч, кара уч эмебиз, мындай мамлекетибиз бүтүн бойдон калса экен, эл бөлүнүп чагынып кетпесе экен. Себеп дегенде биз бир адамдын кызыкчылыгы бир аз көрүп атабыз. Бир адам же бир топ адамдар илгерки эле какшанып келаткан бөлүнбө, кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жейт дегенин бардыгын угуп атат, билет да. Бирок негедир ошого каршы жасайт да. Мында бир уч эл экенбиз. Ошону мындай телеке каршы мен көрүп атам. Бөлүп, жарып, арасынан жаң күчтөрдүн арасына дагы момунайдан балтасын чаап, мындай эменин уруштун эмелерин, үрөндөрүн сээп коюп, ошого үстүнөн карап коюп, каткырып отурушат да. Азырчы көк үй, кызыл үйлөрдөчү. Эми жарандарга кайрыларыңыз, акыркы кебиңиз болсун. Бүтүп атат, жаңы эле башталды го деп аткам да. Мындай да жарандарга кайрылуу дегенде мен мисалы эми бул кайрылуу деле эмес, бул болгону ушул Эркинбектин сөзү да, ою, мүдөөсү да, мечта. Менин атым Эркинбек болуп атпайбы? Мен 1992 жылы жарык дүйнөгө келгем. 91 жылы биз эгемендүүлүк алганбыз да. Менин чоң атам раматылык. Ойлосом, бир байкемдин атын, бир тууганымдын атын Шайлообек коюптур да. Ал 91 жылы мартта төрөлгөн да. Анан ошо Шайлообек коюптур, менин атым Эркинбек коюптур. Анан кийинчерээк баягы кичинекей кезде эмнеге деп сурасам, биз эгемендүүлүк алганбыз ошол жылдары, сен төрөлгөн жылы, ошондуктан сен баягы жаңы мамлекеттин жаңы уулу, жаңы ата уулу болсун деп баягы ырымдап, азанга 3 жолу атымды чыгарып айтканбыз. Сен ушинтип эркинбек, эркиндикте бек болсун, эрки дагы бек болсун депчи. Анан жашоо кетип атат да. Жашайсың, өзүбүз да балалуу болдук, мисалы. Ойлоносуң да, мен ошол атка кандай айтсам, татыктуу жашай алдымбы депчи. Же болбосо ошол атанын киресин аткара алдымбы деп. Балким ошол киши эгемендүүлүк алып аткан, албетте жалпы кыргыздар сыяктуу элестеткиле ушунча жылдар бою, кылымдардан бою келаткан баягы кыялыбыз ишке ашып, өзүбүздүн чек арабыз жаманбы жакшыбы чек аралуу болуп, герб, гимн туу болуп, өзүбүздүн мамлекет болдук да. Бул бир жараткандан берген бир нимат деп коет го, бул чоң дөөлөт, чоң байлык да. Балким ошол киши кыялданганда, ушул менин балдарым, ушул менин неберелерим эркин мамлекеттин эркин ата уулдары болот депчи. Тилекке каршы боло албай атабыз да. Ошондуктан биздин эң баягы мамлекеттин түптөлүшүндө ага чейин деле кандай айтсам, ушунчалык эркиндикти сүйгөн, эркиндикти баалаган демократия деп атпайбызбы? Азыр мен кыскараак айтайын. Демократия башкаруу бир принципи, системасы катары идеалдуу эмес. Бирок ушул күнгө чейин адам баласы демократиядан артык эч нерсени ойлоп таба албады да. Демократия бул эмне? Бул элдин бийлиги. Кыргыздын
башкаруу институттарында аркы илгерки да түптөлүп кеткен демократия каныбызда, жаныбызда бар да. Мен ошого ишенем. Болгону биз ушу 100 жылдар бою мындай басым алдында жүрүп, колония болдук. Советтер Союзунда эле мен толугу менен айта алам, биз колония болдук. Азыр деле биз колония деген ат менен жүрбөсөк деле ар намысты күйгүзүп алып, бирок биз дагы эле бир жагы дегенде вассал мамлекетке айланып баратабыз да. Вассал мамлекетке айланып баратабыз. Бизде кыргыздын мындай эркиндикке, демократия болгон түшүнүктөрүн басынта берген да. Ар жактан алып басынта берген. Бизде бар ал нерсе. Курултай, мисалычы, бул чыныгы демократиялык институт экен да, бул курултайчы. Аксакалы бар, ортомону, жашы, кичүүсү бир чоң маселе болду, ошону ортого алып келип, давайте талкуулайлы, протокол жазалы, мисалычы. Жазма экендер. Протоколду эмелер айтчу, акындар айтчу, беркилер жазчу, ошонун бардыгынчы. Акын демократтар болгон, карабайсың, Арыстанбек Бойлашуулу, Тоголок молдо, Токтогул Сатылган демократ деген булар ошондой эле баягы. Бийлик элдики. Бул демократиянын бул демократиянын өзү да. Понимаете? Конституциянын өзүндө жазылып турат. Бийлик элдики, а негедир бийлик бир уч мындай адамдыкы. Мен азыр башка бир сөз айтып ийин деп корком, мындай тартынам, коркпойм. Тартынам, бирок бир уч какой-то бир адамдардыкы да. Эл бийликти шайлап, парламент болобу, президент болобу, парламент кийин премьер-министрди, ошо элдин өкүлчүлүктөрү тандап атат. Чтобы мен жана айтып аткан нерсе, бул туура, акыйкат жолу менен ошол сууну бөлүштүрсүн депчи. Биз кредит деген бая аябай эме болуп калбады, каныбызгачы. Биз бийлик өкүлдөрүнө кредит беришибиз керек. Бул эмне кредит? Бул ишеним кредити. Проценти менен ошону сурап, талап, капталын жеп салыш керек да. Эмне кылдың депчи. Мы тебе выдаем кредит доверия деп. Бул жараткандын кудурети менен буюрса ушул шайлоодо элибиз мындай мен эч кандай үгүттөбөйм. Мисалчы элибиз болгону жүрөгү менен бул ак, анан бул кара дегенди айырмалап, ошол мындай акка кетсек да, мен ишенем. Азыр акыбал оор деп атпаймынбы? Канча деген жарандар кетип калды пандемиядан. Эмне деген акыбалда отурабыз азыр? Эмне кылышыбызды билбей калдык. Эң суук учур, эң аябай мындай ички мындай учур бул таңдын алдында болот да. Таң атайын деп, үрүл таң атайын деп атканда аябай суук болот да. Ошону биз азыр суук күндөрдү, оор күндөрдү баштан кечирип атабыз. Бирок мен элимдин айкөлдүгүнө, акылмандыгына, ыйман ынсабына ишенем. Ак күчтөрдү тандайт депчи. Ошондуктан ошого чакырат элем эл журтумду. Рахмат эме, сиздин катыраак эмоция калтырып изем кечирип күйүп ушуп атканыңызды билебиз. Бардык эле жаштардын канында азыр ушундай нерсе боркурап кайнап турат да. Мындай кыла берсек, тигиндей кыла берсек депчи. Эми иш жүзүндө келгенде аны көрөбүз да. Эми ийгилик сизге. Сизге дагы рахмат, сизге дагы.